Айтып атпайбы, жашаган болбойт дегенден болду да. Ну разве может так поступать государство со своими людьми? Эми Талипова мамлекет силерди сүйрөп келип берген жокпу, Талипова бериле деп. Нормально в стране живет. Эми кылыш керек бул мамлекетте вообще чыгып. Мына 2 жылдан бери көзүмөн жашагып отурмун, ыйлап жүрөгүм ооруп чабылып калды. Пропустите меня туда. Да у меня 4 года ребенок больной лежит. Эми мыйзам анча жазылган эмес, силерди кышында элдердин баарын кууп чыккыла деп. Может быть, просто уведомление продлите биринчи майга чейин хотя бы. Я не правомочный. Хотя бы күн жылысында. Орозонун айында ошо Кудай уруп кетет деп коркпойсуңарбы? Майда чуда элди бар. Биринчи майга хотя бы жылдырып алып, өз руководство свяжитесь, пожалуйста. Куда жителям нужно идти, если вот некуда идти? Что с такими людьми будете делать? Это же вот под Акимятом. Я на ваш вопрос тоже вопрос у нас алайчы. Мисалы бирөөнүн имуществосун бирөө келип ээлеп алган болсо, анан биз ошентип эме кыла беребизби? Куда идти анан кыла болчу. Нет, а вот это спорное имущество. Аз спорный эмес. Бул документ боюнча турат азыр тигиземе вот эти арабские. Вот есть люди, которым некуда идти. Куда им? Вот сейчас холодно. Машиналарда. Кайсы бизди чыгартып кайрып немеге берет. Куда вы посоветуете? Беребиз деген андай бизде максат жок. А есть вот социальное жилье от мэрии, может быть, выделите место, куда они могут скопиться? Мэрия же должна позаботиться о гаражах. Вы не хотите зарплатаңардан что людям некуда пойти, во-первых. Во-вторых, зима. Мы сами бы посмотрели, какой холод. Как можно выселять? Вот сейчас вот выставили вот этих вот все ряды вот эти, а там наверху есть дети с матерями. Не пускают, и все отключили. Электричество и воду отключили людям. Но это разве это какой-то, говорю, пещерный век? Ну разве может так поступать государство со своими людьми? Я понимаю, инвесторы, все правильно. Но когда я озвучила кое-какие факты, то на меня подали в суд за клевету. 7 лет строится здание недостроенное. Люди покупали. Отдавали свои деньги, какая разница, у кого кредит, у кого кто. Аким такой молодец, сказал, что у кыргызов так много родственников, они могут уйти к родственникам. Ну пусть примет всех их себе. Президенттин алдында силерсиңер, мыйзам силерсиңер. Силер кандай мыйзамды апарып берсеңер ошондой иш болот. Эми мыйзам анча жазылган эмес, силерди кышында элдердин баарын кууп чыккыла деп. Мыйзам жазылган эмес, бияка жашагыла деп. Бияка берилген эмес. В моем государстве такое говорится. Почему так вышло? О людях вообще не думают. Инвесторы, какие там инвесторы? Мына 2 жылдан бери көзүмөн жашагып отурмун, ыйлап жүрөгүм ооруп чабылып калды. Не кыл деген турасыңар? Биз азап кылган жок. Бияка жашаган болбойт деп айтылып атат. Ким айтып атат? Эми канча жол суроо бересиз? Кагазда таштап берип. Ну точно. Өзүлөр 1-мартка чейин бошотуш керек деп эскертип мыйзамды аткарыш керек экен. Бул жерде мыйзамды. Куда они пойдут? Люди, у которых нету. Мындай суукта балдар менен каяка барабыз, кимдикине барабыз? Родственников нету, сироты есть. Куда они пойдут? Силердикине барайлы да кыргыздар чыгабыз. Талипова мамлекет силерди сүйрөп келип берген жокпу, Талипова бериле деп. Баласы бар, 2 айлык баласы бар, Алчы. Мы здесь им жителям объяснили, что здесь жить жашаш болбойт. Они согласились или что? Мындай да, согласятся, не согласятся, это уже другой вопрос. Биз барыбыз мыйзамга башыбыз. Сиз да барыбыз башыбыз. Эле захват кылып анан кийин
мына документтер турат, бияка жашаган болду, кооптуу. Анан ошон үчүн буга чейин соттун чечимдери бар себептер. Биз буга чейин дагы кармап келдик, эми болгула эми эметикте издегиле, бияка жашашты болуп кетсе, анан биз соттун чечимин аткарышыбыз керек. Эми о чыкпай атышат. Эми кандай кадамдарды? Эми чыгат, биз түшүндүрөбүз. Эми бияка жашаган болбойт, бошоткула да берет. Биздин Күч менен чыгарасыздарбы же кандай? Күч менен кантип күч менен эме болот. Эгер бүгүн чыкпайбыз десечи, эмне болот? Чыгыш керек. Жанабек байке, отсрочка бергилечи. Бул жер жабылат, эч ким кирбей жашаган болбойт. Пропустите меня туда. Да у меня 4 года ребенок лежит дома, больной лежит. Мен бере албайм. Айтпайсың буга? Мен да биякта эмес болом. Биякта да жабылды. Урматтуу аким, ну давайте к какому-то обоюдному решению придем. Я вас понимаю, вы нас понимаете. Я неправомочно это все решение. Нормально в стране живем. Нет, просто керек был мамлекетте вообще чимкет. На усталышат акчаны бардыгын. Акчаны бардыгын кыйналып алышат. Анан ушинтип чыгарып коюшат. Нормально, ичпей же нормально в стране акчаны беришке булар. Вообще, Кыдыршаевич, сиздерге жол калбоо койдук, таптакыр. Ушундай бир кол тийгиз болдуңуздар. Биз сиздерди эмнеге шайладык? Ушунча энелер мен бүт Кыргызстандын энелеринин атынан айтамын менчи. Сиздер ушу биздин мыйзамыбызды, укугубузду коргойт дедик. Эмнеге биз ушу балдарды чыркыратып төрөдүк ушу Кыргызстанга андачы? Биздин карапайым өтүп кыргыз жанандарын корголбагандан кийин эмнеге төрөдүк биз? Мен өкүнөм ал ушу балдарымды төрөгөнүм үчүн. Эмне деген жашоо? Азыркы маалда ушундай свет өчүрүп, суун өчүрүп, анан табада калган эмне деген бул жашоо? Мен түшүнбөйм, бийлик өкүлдөрү. Эмне биз киши өлтүрдүкпү? Же бирдемени уурдап келдикпи? Мойнубузга салыңыздар. Мен эне катары айтып атам, күйүп жатам мен. Могу балдарым эмне болот? Биздин балдар эмне болот? Мен түшүнбөйм. Каякта карап жатасыздар. Бир кичине болсо келе каласыңар чуркап барып, эмнеге ушунча адамга келе албай атасыздар? Ушундай зар болдук силерге, же сиздерге өлүп бериш керекпи? Мен ушундан наразымын. Мен ушунча наразымын, ушундай балдарды ушу дүйнөгө алып келгениме. То есть они на свои средства приобрели указанные квадраты, жилье. У них имеется на руках договор. Сейчас идет уголовное дело, оно еще не завершено. Попытки мэрии, акимята их выселить, это я считаю незаконно. Потому что только по судебному решению, по вступившему в законную силу судебному решению, судебный исполнитель только вправе их выселить. Здесь отдельные должностные лица, так думаю, я считаю, что они просто превысили свои должностные полномочия, взяли на себя как бы полномочия суда, полномочия судебного исполнителя и насильно хотят их отсюда выселить. 22 жылдан бери штраф салып, самоольный эксплуатация болуп атат, тийиштүү мекемелерге кат жөнөтүлүп. 22 жылга чейин бул имарат 9 этаж соода борбору деп бизге. Жок, аны эмне текшерген жоксуңар? Эмнеге текшерген жоксуңар? Эч кандай баннерлер илинген эмес. Торговый центрде. Жок, сиз узартып бериңиз, узартып бериңиз. Биздин укугубуз жок. Кимдин укугу бар? Айтып өтсүң, кимдин укугу бар? Кат жөнөтүп атасыз, тийиштүү. Кимдин укугу бар? Кимдин укугу бар? Жок, кимдин укугу бар? Элдин үнүн угатылган кимдин укугу бар? Айтылачы. Кто правомочен? Кагаз берди эле. Жок. Ким правомочен? Сиз правомочен эмессиз узартканга. Ким правомочен? Аким деле мен чечпейм дейт, мэр деле мен чечпейм дейт, анандай. Айтыңызчы, ошо бизге да элге айтып койгочу. Ким? Деди эмнеге дегенде бир квартираны 3төн 4төн адамга сатып жүргөн жагдайлар кезишкен. Именно ал нерсе өзүмдө бар да. Талипова жалгыз эмес. Ушунча адамды бир квартираны 3төн 4төн сатып койгон, сатканга буга дух керек. Эмнеге дегенде артында көптөгөн адам турат деп айтам да. Менин батирим 3 кишиге сатылды. Я инвалид первой группы по зрению. Эту квартиру мы покупали, чтобы я жила в удобстве, да, чтобы инфраструктура была рядом. И вот 4 года никак не можем заехать, потому что документы, там выходят проблемы. Я из-за этого живу сейчас с родителями в Таласе, но у меня есть своя семья, и эта квартира нам сейчас очень нужна.
на эту квартиру долго собирали деньги, мы оплатили 100% сразу. Ал жарандар эшикте калып кете бербейби. Буларга бир даярдалган может убактылуу бир мамлекет тараптан биздин жарандардын акчасын Талиповадан алып Кайсы тараптын чечими менен Талипова бармай калган анда биз жок азыр. Чечими чыкты эле. Азыр Талипова эмнесин берет өзү түрмөдө отурса. Бул имараттын ээси заказчик Нуржанат ЛТД деген. А бул Биз 22-жылы биз штраф салгандан кийин соттун чечими менен биздин айыппулду жокко чыгарам. Анткени Нуржанат өзү бул жерге кире албайт атты. Айтып атпайбы? Жашаган болбойт дегенден болду да. Чечими турбайбы. Бияка жашаган болбойт. Жашабасак бөлөк процесс. Талипова менен элдин ортосунда сот Эки тарапка сурап бергиле да. Кайра суроо беребиз. Алданып калыптыр эл. Азыр чыгарып атасыңар. Эми убактылуу элге бир үй жай бере аласыңарбы элге мына карапайым элге? Биз ал жагынан азыр агат. Анан көчөдө калабыз. Бир тараптуу чечим чыгып калды. Биз аткарышыбыз керек. Все болду. Түшүнүктү. Бизди Карабайт. Алар караса эч агеле карап чечип фото өтпөйт беле. Драка идет. Смотрите, драка. Милиция избивает граждан, простых граждан. Милиция элди жолго сүрүп атат. Мынакей Кудайдан коркпогон милициялар мынакей. Карагыла элди. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчек Ташиевич, биздин азыркы акыбалыбыз өтө оор. МЧСтин иштери менен отделдин жалаң формачан адамдар келип эшибизди талкалап, бирден эле сүйрөп чыгарып койду. Мен 8 жаштагы небере менен жашайм. Мен ал неберемдин ата-энеси мигранттар. Ушул үйдүн айынан мигрант болуп жүрүшөт. Мен 8 жаштагы неберем менен, анан студент неберем менен жашайм. Аларды мен өзүмдүн бир теңтуштарымкына, тааныштарым ушул соцсеттерден табышкан менин тааныштарым жазышты, биз кире алып кетебиз деп. Менин барар жерим жок үчүн мен ушул жерде турам. Себеп дегенде менин 22-жылдан бери ушуну көп кишиге айтпай жүрчүмүн. Кошуналарымдагы бир-эки эле кичине мындай жакшы саналаштарым айтып жүрчүмүн. Мен 22-жылдан бери менгиома деген маган диагноз коюшкан. Мен онкологияда учеттомун. Башымда ушундай образование бар, менгиома деген. Иш болуп барар жерим жок менин. 15 февраль күнү мен ушундай акыркы кадамым деп эметкем. Себеп дегенде неберелерим сабакта болчу. Мен ушул баары сыртта калып, мен үйдүн ичинде калып, мен 7-этаждан өзүмдү боюмду таштайм деп ушундай эмеге бар аргасыз болгом. Ошондо ушул жердеги укук коргоо орган адамдары мени кырбап калышкан экен.